Урматтуу Улан Бердибаевич, мына БШКнын мүчөсүнө, орун басарына кайрылам. 5 жыл стаж киргизебиз деген сунуштар айтылды. Сиздер ошого кандай карайсыздар? Жана мыйзамда бул барбы, жокпу азыркыда? Азыркы мыйзамда, Бактияр Алиевич, жок. Бирок биздин коллегалар ошондой сунушту айтып атпайбы? Бирок азыркы мыйзамда андай нерсе жок. БШК мүчөсү, сиз ушуга кандай карайсыз? Бул депутат деген эл тарабынан шайлана турган кызмат болсо, анан стаж керекпи ушуга? Жогоруда эле айтам, сиздер кандай мыйзам кабыл алып берсеңиздер, сиздин сунуштарыңыздар менен ошо кандай мыйзам кабыл алынса, биз ошо мыйзамга макул болуп, то есть карап иштешебиз. Бактияр Алиевич, шайлоо комиссиясы оюн айта албайт да. Булар аткаруучу орган. Биз кандай мыйзамды кабыл алып берсек, ошонун аткаруусун камсыз кылып беришет. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Эми бул жерде Тажрыйбаңыз бар, көп жылдан бери депутат болдуңуз. Сиз айткандай, чындыгында бул депутат эл тарабынан шайланган адам. Демек ага чектөө болбош керек деген ойдомун. Туура, анткени эми мамлекеттик кызматта иштебеген, бирок өзүнүн ишин жакшы билген, же болбосо юридикалык компанияда же бизнесте ийгилик жараткан, элге кызмат кылам деген адамдарга биз шарт түзбөшүбүз керек. Эгерде буну чектөө койсок, биз элдин тандоосуна чектөө койгон болобуз. 5 жыл бул өтө эле көп. Эгерде аябай эле ушуну киргизиш керек болсо, анда мындай 1 жыл, 2 жыл кылып, мындай символический мыйзамды билгендей кылып, анда ушундай карап көрүшүбүз керек. Мен буга каршымын. Андан сырткары мына 3-чү орунду алып келгенде сөз болуп атат. Жана чынын айтканда бир 100 добуш менен, 150 добуш менен, 200 добуш менен келген дагы адамдар бар. Ошол себептен ушуга мен дагы сунуш кылам, коллегалардын сунушун колдоймун. Жок дегенде 2000 добуш менен келе тургандай кылып, ушуну киргизип койсок, же болбосо катышкан шайлоочулардын жана 5% деп айтылып кетти. Мен да ошону колдоймун. Негизи система бул шайлоо сайын система өзгөртүп, партиялык кылып, ушундай бир мандаттуу кылып келатабыз. Бул бир жагынан мындай жакшы, андан жакшысын изденип баратабыз. Ошол себептен мен да ошол концепцияны колдойм. Чоң рахмат.